Жалал Абад шаарынан 8 километр аралык алыстыкта жайгашкан Төшкүчү айылынын тургундарынын негизги көйгөйүнө айланган бала бакча маселеси чечилди. 100 орунга ылайыкташкан заманбап типтүү бакчанын ачылышына Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев, облус жана шаар жетекчилери менен биргеликте жергиликтүү тургундар катышты. Мен ойлойм, Кудай буйрса, ушул жердин жамааты, мугалимдер, тарбиячылар ушу садиктин туруктуулугун кара бересиздер деп. Эми курулгандан кийин бул кылымдар бою кызмат кылсын. Ушул бала бакчада Кудай буйрса мамлекетти башкарган, элди башкарган, мамлекеттин өнүгүүсүнө салымын кошкон биздин чыгаан уул кыздарыбыз тарбияланып чыксын. Биз ар дайым ошол уул кыздар менен сыймыктанабыз. Аталган бала бакчанын пайдубалы 2017 жылы курулган болсо, бир нече жыл каржы тартыштыгынан бакчанын курулушу токтоп турган. Ал эми 2021 жылы мындагы тургундардын суроо талабы эске алынып, шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу жана шаар бийлигинин аракети менен заманбап бала бакча пайдаланууга берилип олтурат. Бакчанын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 18 миллион 600 миң сомдон ашуун каражат сарпталган. Бүгүнкү күндө 100 баланы кабыл алып, тарбиялап, мындай тарбиялаганга даяр бала бакча болуп калды. Жалпы суммасы 18 миллион 600 миң сом акча каражаты кетти. Өзүңөр көргөндөй, бардык шарттары менен да. Жалал Абад шаарына караган Төшкүчү айылында 2000ден ашуун калк жашайт. Бала бакчанын жоктугунан жергиликтүүлөр бир топ түшүк тартып келген. Буга чейин айыл тургундар балдарын шаардагы бакчаларга алып барууга мажбур эле. Эми айылда бакча ачылып кубанычка бөлөнүп турган чагы. Шарттарын көрүп чыктык, эң сонун шарттары. Бардыгы бар. Азыркы жаңы условияда бардыгы методдору курулган, камералардан өзүбүздүн айылдын тургундарынан Курбанов Камболоттун үй бүлөсү камера куруп бериптир. Буга дагы рахмат айткым келет. Мен ушул учурдан пайдаланып, алыбыздын жетишинче ушу айыл тургундары биз дагы жетишпеген анча-мынча кемчиликтерине жардам беребиз деген ойдо болуп атабыз. Жаңыдан ачылган номер 20-чы Алтын Уя балдар бакчасы 2 кабаттан туруп, жеткинчектер үчүн бардык шарттар жаратылган. Ал эми короосунда балдар ойночу аянтча, 2 бастырма, бакчаны жылытуу үчүн откана курулган. Бүгүнкү жаңы ачылып жаткан бала бакчабызда бардык шарттарга, бардык талаптарга жооп берет. Бардык эмелерибиз таза, тыккан беседкаларыбыз бар, ар бир группага ылайыкталган, көлөкөсү бар, ойной турган жерлери бар. Бардык талаптарга жооп берет. 13 кызматкерибиз бар. Жыл башынан бери шаарда 8 бала бакча оңдоп түзөөдөн өткөрүлсө, дагы бир 50 орундуу бала бакчанын курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында учурда 4000ден ашуун жеткинчек бала бакчага барат. Айгүл Семетеева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.